Арадан толук 1 ай 2 күн өттү. Ушул күнгө чейин Аселди Жанарбек кызын табылып калат деген жакшы ниетти, жакшы тилекти баарыбыз күткөнбүз. Бирок тилекке каршы азыркы учурда Жанарбек кызын жансыз денеси ошол бычканын жээгинен эле бир туугандары тарабынан табылды. Учурда Ысык Ата районунун ооруканасына келип, бул жерге туугандары, атасы моргко келип, денени алып кетүү иштерин жүргүзүүдө. Биз кененирээк дагы окуя кандай болгонун, мындан ары дагы иш кандай уланарын сиздерге баяндап бермекчибиз. Атым Чолпонбек болот. Токтогул районуна караштуу Саргамыш айылынан туулуп өскөм. Ушул кыз карындашыбызды 1 айдан бери таппай, эмен суунун жээгине чыгып калыптыр. Көрүп таап калып. Ушул эмнелер, МЧСтер келишкен жок өздөрү. Биз өзүбүз таптык, МЧС эмес. МЧСтер буга чейин да издеп атты белесиздер мен чогуу. Бүгүн тапканыңыздар мурда күндөр, ага чейинки күндөр. Жок, МЧСтер чыккан эмес. Бизде ошо немеден келиме сайын болбойт деп. Өзүбүз таптык. Ошондо МЧС карабаса деле бир туугандар издөө иштерин токтотпой, ошол дайыма эле канал жээгин карап жүргөн экенсиздер. Күндө эле карап, күндө эле келип. Канал жээгде карап эле эч неме жок. Албай. Бүгүн кичине Алла Тааладан сурап, эме кылып, дуа сурап, кичине неме кылып карап. Ошо Алла Тааланын жардамы менен табылды. Сиздер менен дагы кимдер бар эле ошо издеп жүргөндө? Биздин жаныбызда туугандарыбыз бар болчу, атасы бар болчу. Байкебиз, жестелерибиз бар болчу. Эмелерден бар болчу, оперлерден. Анан кайын журттары бар болчу. Биз ошо кайнагыбыз экөөбүз баратып, ошо карап эметип бардык, табылдык. Инемдин кызы. Ошол байынтын бери жоголуп атпады эле. Мына суудан чыкты. Ошо мына милициялар издеп аткан таппай атышкан, мына суудан чыкты. МЧС издеп аткан, мына суудан табылды да бүгүнчү. МЧС эмес ошо бир туугандар эле тапкан турбайбы? Өзүбүз издеп бүгүн издеп өзүбүз таптык. Ошондо бүгүн кайсы маалда табылып атат? Саат 11:30 табылды бүгүн эртең. Эртең мененки эле. Андан кийин окуя кандай орун алды? Бул жакка келип, анан ичине кирип көрүп чыкпастарбы? Ийиним кирип чыкты. Жака ийиним кирип, ошо эме кылып чыкты. Көрүп чыкты го да. Экспертке берилип атат азырчы. Эми ушул жагын эми караштырып берсе жакшыраак. Тек жагынчы. Жакшы болот эле. Тагына чыгып берсе жакшы болот эле маагачы. Ушинтип ананы калтырып койсо мына эмне болот? Канча күн, 1 ай болду мына. 1 ай 2 күн дегенде чыкты. Давно истешпей койгондо муну истегенде давно эле чыкмак экен. МЧС истегенде давно чыкмак экен. Ошол эми тети куда зөөктөрдү, кыйбалдарды кармап берсе жакшы болот да. Тактап кетчү. Бойдон эме калтырбай дегендей. Негизи сиздер тарап шектүү катары ошол жакты көрүп атасыздар да. Да, эми ошолор күнөөлүү да бүт. Ошолор жооп бериш керек да. Ошонун үйүндө болуп атпайбы бүт баарычы. Кызычурмар ошондо болуп атат да. Эгер кыз алар антпесе кыз мынтип сууга түшпөйт эле да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул март айынын 3-үндө ушул каналдын жээгинен жоголгон кыз деп атайын берүү чыгарганбыз. Ошондо Кант шаарынын ички иштер бөлүмүнө дагы келип, ушул кызды издөө иштери кандай болуп атат жана тергөө иштери кандай болуп атат маалымат сураганыбызда, бул жакта атайын бөлүмдүн башчысы бизге экспертизага кетти деген жоопту айтып, бирок толук жооп алган эмеспиз. Кыздын жансыз денеси табылып, азыркы учурда ата-энеси ушул кызды алып кетүү аракетин көрүп атат. Ал эми андан бери бул Кант ички иштер бөлүмү кандай иш алып барды, анан ошол экспертизалар чыктыбы, чыккан күндө ошол жолдун жээгинде, каналдын жээгинде кан кимдики, кызга таандыкпы, куртканын акыркы жолу куртканы кармагандагы кимдин бармак издери калган, ошонун баары учурда дагы дайынсыз, белгисиз болууда. Азыр ушул Асел Жанарбек кызынын атасынын агасы менен
бул Кандыш шаарынын ички иштер бөлүмүнө келдик. Ушул суроолорду бирге дагы узатып, бирге жооп алмакчыбыз. Жанагынтип айткандары эч нерсеге жатпай калат. Анан бул шектүү болбой калабы же кандай болот сиздердин эмеңиз? Азиз мен байкеси болом. Азиз, бу жерде мындай болуп атпайбы. Бу жерде азыр эч ким шек кыздын айтканы эч нерсеге жатпайт же жата элек же такыр жатыш мүмкүн деген эч кандай версия чыга элек. Бу жерде азыр толук кандуу тергөө иши бүтө элек. Буга чейин параллельно иш жүргүзүлүп келген, билесиздер. Биз уголовный розыска тарабынан издөө иши жүргүзүлгөн, тергөө тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлгөн, туурабы? Ошонун негизинде бу жерден азыр тергөө шектүү катары суралдыбы, суралган жокпу аны билбейт экенмин чынында. Бирок сиз айткан факт дагы тоже не исключается. Жанагы өзүңүз билгендей видеосу бар, туурабы? Видеосу бар, голосовой вызову бар. Голосовой эмес, сүйлөдү беле. Анысы бар. Анын баары исключение боло элек. Мына буюрса эметет эми экспертиза барго. Экспертизалардын баары чыгып келгенден кийин ошонун баары учитываться этилет. Ооба, действительно мондай болду, экспертиза мондай чыгып келди. Жанарбек кызы Аселдин мондай сүйлөгөндөрү бар болчу деп ошонун баарын толук кандуу чогултуп туруп, анан кийин толук чечим чыгарылат. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин бала боштондукта боло берет экен да? Ооба, почти ошондой. Почти ошондой, мен потому что азыр толук биле албайм, потому что тергөөчү да билесиз, өзү независимое процессуальное лицо болуп эсептелет. Балага мисалы өлкө аймагынан чыгып кетүүгө флажок. Жок, бала эч кандай өлкө аймагынан чыга албайт, потому что баланын паспорту болду. Паспорту, тиешелүү документтер, граница баары контролдо. Бала эч жакка чыга албайт. По первому вызову качан тергөөчү керек деп чакыртат, ошол убакта тергөөчүгө биринчи эме менен келиш керек. Сиз кайсы кызматтасыз бул жакта? Кылмыш иликтөө бөлүмүндө издөө иштери боюнча ага ыкчам өкүл милициянын капитаны Алыбеков. Сиз азыр ошол маркум Жанарбек кызынын агасына айтып атпайсызбы, маалыматым жок, эми шектүү эмеспи депчи. Тергөө тууралуу маалымат жок болуп турбадыр сизге? Сиз бизге кандай маалымат бере аласыз өзүңүз? Тергөө тууралуубу? Бияка өзүңүз айтып калдыңыз, маалыматым жок экен депчи. Сиз карабайсызбы, бу жерде мындай болуп атпайбы? Бул негизи адам жоголуу фактысы менен түшкөн, туурабы бизге? Башында. 14-нөн 15 февралга караган түнү адам урду эмес, адам жоголуу фактысы менен катталган. Ошол боюнча негизи иш жүргөн. Иш жүргөн байкелер билет да. Байкелер билет. Ошо курткасы бычканын жегингинде табылгандыгына байланыштуу биз деген эки тараптуу ошого карабастан эле эки тараптуу иш жүргүзгөнбүз. Бир версиясы ошо тирүү чыгып калса экен деген иш жүргүзгөнбүз. Экинчи версиясы ошо билесиздер, ошол эле МЧСтер менен, ошол эле водолазтар менен, ошол эле эме аркылуу, то есть мындайча айтканда, жөө кыдырып, сууларды, чакан кездер бар бизде Ысык-Ата району аймагында. Ошондо жоголгон эле факт эмес, бул жерде анан ошонун деген факты менен дагы экинчи версия менен дагы кылмыш эме тергөө иштери жүргөндө ошондо. Азыр угуп турсаңыз, андан бери срок өтүп кетти да ужечи. Срок өтүп кетти, анан ошол иштин жүрүшүндө анан уже тергөө тарабынан кылмыш иши козголгонго туура келди. Кылмыш иши эмнеге козголгонго туура келди? Канчасы козголду ошондо? Так, болжол менен 1-марттарда козголуп калды. Болжол менен 1-марттарда козголуп калды. Ошол кылмыш иштин козголушунун себеби потому что бизге ошо тергөө амалдарын аткаруу үчүн кылмыш иши козголгон. Пока бу жерде ошо Турунбек уулу адилетте кылмыш жобуна тартуу үчүн эмес, бу жерде ошо тергөө амалдарын ошо Жанарбек кызы Аселди табуу максатында кылмыш иши козголгон, потому что мыйзамга кээ бир учурда мыйзамга жооп бербей калат. Допустимчи, мыйзамга ылайыктуу иш аткарыш керек да, ошол себебинен кылмыш иши козголгон. Жооп бере алдым эмеске? Жок, анан азыр эми жанагы биз буга чейин келгенде дагы каналдын жээгинен канга окшош тактар табылган. Анан кийин курткаларда бармактын издери боюнча да экспертиза кетти деп айтылган да. Жок, сиздер тараптан айтылган да. Кандын экспертизасынын жыйынтыгы кандай болду? Бу жерде баары эле таза чыккан. Жанарбек кызы Аселдин курткасы таза чыгып келген экспертизадан. Качан чыгып келди эле? Мен точно биле албайм.
точносын биле албайм качан чыгып келген, бирок Жанарбек кызы Аселдин мыйзам чегинде, как положено, курткалары таза чыгып келген. Эч кандай кан жок. Эч кандай кан табылган эмес. Каналдын жээгинде тактар эмне болгон тактар экен анда? Мындай экспертизадан чыктыбы? Ошонун заключениясы, потому что толук кандуу чыктыбы айта албайм, потому что башында ал канды көргөндө эле билесиз, ал жер мындайча айтканда ошо асфальт эмес болчу, топурак жер болчу. Бир экинчиден ошол толук кандуу алып, толук кандуу чыктыбы ага да толук жооп бере албайм, потому что кечиресиздер, мен ошо тергөө тарабынан мен өзүм ишим боюнча сурасаңыздар, мен толук кандуу жооп бере алам, потому что тергөө өзүнүн ишин аткарып жатты. Бу жерде айтып атпайм, ошо кылмыш иши козголуп, тергөө тарабы башкача жүрүп жатты. Биз болсо ошол эле албетте ошо козголгон иштин алкагын иш алып барып жаттык, бирок тергөө өзү независимое процессуальное лицо, билесиздер. Жанагы кыздын айтканы боюнча дагы эске алынабы эми? Албетте эске алынат. Бул жерде азыр мындай болуп атат да. Ошол маркум Асел аудио жөнөтүп атат. Аудио маалымат жөнөтүп атат. Мага бир нерсе болсо, мен өлүмүмө ушундай күнөөлүү адамдын атын айтып турупчу. Андан кийин буга чейин мынакей денеси табылбай келген, бүгүнкү күнү табылып атат. Ошондо Аселдин айтканы бияктан аныкталып атат, такталып атат чыгыпчы. Анан эми бул эске алынабы, кандай болот эми? Же бул дагы мен жанагы боюнча сизге сиз бул суроону уже экинчи жолу берип атасыз. Камерага тартпай элек болчу. Ооба, мен сизге жанагыдай эле жооп берем. Ооба, жанагы сүйлөгөн сөз боюнча бар. Сүйлөгөн сөзү бирби, анан кийин жанагы эми жансыз денеси жакта билесиз да. Ошто болгон экспертизалар уже дайындалды. Ошол экспертизалардын баары толук жыйынтык чыгып келгенден кийин, анан ошондо дагы бир жолу юридикалык баа берилет даанасы. Турунбек уулу Адилет эч жакка кетпейт. Турунбек уулу Адилет Ысык Ата районунун аймагында болот, же болбосо Чүй областынын аймагында айтор. Сиздер жана сөз баштабадыңар, эгер чет өлкөгө чыгып кетсе депчи. Эми албетте мындай учурда мындай иш болуп атканда чектөөлөр коюлат. Турунбек уулу Адилет деп эте албайт. Тошто камалабы, камалбайбы, кандай болот, аны ошо тергөөчү тараптан. Мындай да байке, бул жерде адам өлүп атат, мал өлгөн жок. Анан ошону жакшылап иликтөө эме кылыш үчүн сиздер айтып атасыздар азыр. Мисалы мурда жоголуу фактысы менен азыр адам өлүү фактысы болуп атат да бияктачы. Ошол качан эме кылат? Ага же өзүнчө заявление менен кайрылыш керекпи кыздын ата-энеси? Эми сиз бу жерден азыр уже эме жагына, процессуальный маселе жагына кирип кеттиңиздер. Мен сиздерден суранат элем. Мен бу жерден тергөөчү эмесмин. Бул маселе менен именно ушул сурооңуздар менен тергөө тарапка кайрылсаңыздар туура болот. Мен азыр жаңылып бир нерсе туура эмес сүйлөп алам, анан мен дагы ошол боюнча жооп берип. Бизге да атайын эми басма сөз кызматыңар сизди табыштады да, сизди маалымат берет депчи. Биз ошон үчүн маалымат сизден алып атабыз да. Анда болбосо мындай жооп бере албасаңар, анда канттын ички иштер бөлүмү мынакей маалымат бере алган жок деп эле айта алам да. Жок, мен сизге толук кандуу маалымат бердим да. Жок, мынакей суроолорго жооп бере атпайсыз. Мен билбеген факторлор бар, булар депчи. Кандай дейсиз, дагы жолу айтсаңыз? Бул сиз айтып атасыз, адам жоголуу фактысы менен кылмыш иши козголгон деп атасыз. Эми адам өлүү фактысы менен кылмыш иши козголгондугу тууралуу эми кайрадан бир арыз жазып кайрылыш керекпи сиздерге? Жок. Толук реакция кылышыңыздар үчүн. Жеткиликтүү ушул эле толук кандуу ошо потерпевший сторона ошо мурда кийин арызданган ошол эле Жанарбек кызы Аселдин атасы бар го. Ошол атасы аркылуу эле мурда жазылган арыз боюнча эле толук кандуу иштер аткарылат. Бул жерден дагы айтып калдыңыз, эки версия боюнча тергөө иштери жүргөн депчи. Эки версия боюнча. Анан кийин ошол версиянын бири жоголду деген версия болуп атат, а экинчи версия боюнча мисалы шектүү катары сураган жоксуздарбы? Жок, бу жерден шектүү катары суралган жок, бу жерден күбө катары суралды да. Сиздер карабайсызбы? Биз ошо эки версия деген мен айтайын дегеним, биз ошол Жанарбек кызы Жанарбек кызы Асел шаардан чыккандан баштап Бишкек шаарынан келип, Люксембург айылына түшүп, Азия магазинден үйүнө чейин барып, ошол жолдо карата болгон камералардын баары көрүлүп, тирүү келип, Жашнакай келип, Жөө келип, ошол версиялардын баарын отрабатывать эттик да. Мен буга чейин дагы Сокол медиа каналына маалымат бергем. Ошол Жанарбек кызы Аселдин үйүнөн чыгып келаткан жактагы 2-3 камера ошол күнү эмнеге именно иштебей калгандыгы тууралуу дагы маалымат бере аласыздарбы?
Сиз ошондо бу жерде камералар көп алынган. Кайсы камераны айтып атасыз? Үйүнөн ошол бычканы көздөй баратканда бир кошунасынын үйүндө 3-4 камера, бирөө бычка жакты карап турган, бирөө ошол көчө тарапты карап турган. Ал ошол камера башында эле ал сиз айтып аткан жанагы улут орус болгон жаранын айтып атасыз. Улут орус болгон жаранын айтып атасыз. Ал камера видео көзөмөлгө башында барганда эле айткан. Жигиттер кечирип койгула, мен камерам действительно иштебейт депчи, макул деп бир сыйра көрүп кеткенбиз. Анан кийин уже ага ишенбей ошо үйүнө барып, ошо официально эмесин жесткий дискин изымайт этип, анан өзүбүз убедиться эткенбиз, действительно иштебейт экен депчи. Ошондо все жигиттер кечиресиздер. Жана кандын заключениясы камбы кан эмеспи, кандай болуп чыкты эле негизи? Кандай дейсиз? Каналдын жээгинде тактарда. Негизи кызыл коротундусу кандай болуп чыкты эле? Негизи мен кортунду менен таанышкан эмесмин чынындачы. Бирок ошо смыв менен изимайт этишкенде ошол жердечи толук кандуу жооп бере албайт экенмин. Сиздер да бир биякта тергөөчүнүн кызматкеринин айткан сөзүнө таянып айтып атасыңар да. Жок. Мындай эле угуп эле айтып атасызбы? Угуп алып эмеспиз, потому что ыкчам иштерин жүргүзгөндө Кортунду боюнча. Кортунду ал мен кортунду менен чынында таанышкан эмесмин. Ал кортунду менен жетекчилик таанышкан. Эгер мүмкүн болсо, эгер сиздер жетекчи менен жолугуп калсаңыздар, именно ошол суроону берип, жооп күтүп алсаңыздар болот. Все. Андан кийинки эмелер кандай болот, действиялар эми? Ошол экспертизанын жыйынтыгын күтөбүз. Ошо экспертизанын жыйынтыгында анан кийин ошого жараша чара көрүшөт, чечим кабыл алышат. Ошо, рахмат. Негизи сиздин ушу кыздын туугандарынын ою пикирлери кандай болуп атат азыр? Эки ача пикир жаратылып атат. Эми укук коргоо кызматкерлери иштеп атышат. МЧС кызматкерлери деле иштеп атышат деп атышат кээ бирөө, бирок бүгүн ошол именно биздин өзүбүздүн туугандар тапты да. МЧС кызматкерлери бүгүн жок болуптур. Тапкандан кийин МЧС кызматкерлери чуркап келди дейт. Аларды биздин туугандар колап салыптыр. Мен ал жерде жок болдум, ошо туугандардын айтымы ошондой болуп атат. Анан баягыда айтып кеткендей эле дагы деле күмөн жаралуу немелери көп болуп атат. Ошол. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде ички иштер бөлүмүнүн башчыларына жолугуу мүмкүн болгон жок. Аларды бул жакта эмес, жумушта эмес деген ар кандай жүйөлөрдү айтышты. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын дайындаган адамы, улуу опер кызматкери менен дагы маалымат алдык. Бирок буга чейин айтылган ошол курткадагы манжанын издери, каналдын жээгинде тактардын эч кандай корутундусун көрүп алган жок. Корутундусу менен таанышкан жокмун деп айтып атат. Бирок ал жактын баардыгы таза деген пикирин айтты да. Андан тышкары эми учурда кыздын денеси жаңы табылып аткандыктан дагы экспертиза жүрөт. Ошол экспертизага жараша дагы бул иш дагы уланат деген билдирүү кылып атышат. Эми мындан ары дагы коомчулук назар салып турабыз албетте. Бул жерде болгон окуя кандай бүтөт, кылмыштын фактысы аныкталдыбы же жокпу, чындыгында окуя кандай болгон, ички иштер министрлиги ошол ишти мындай ачыктап бере алабы же болбосо ушул окуя бүдөмүк боюнча калабы? Бирок кыздын ата энеси учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигине дагы, ички иштер министрлигине дагы нааразычылыгын айтып, адилеттүү калыс кылып туруп тергөө иштерин жүргүзүп берүүсүн суранышууда.